Siz az жана айтып кеттиңиз, Улуттук коопсуздук комитетине андай Белизден келген документ келип түшкөн жок деп. Туурабы? Ооба, урматтуу Эдин Исламович, ошондой. Андай Расмий болсо, түрдө келген документ жок. Сегизбаев ушул 2016 келип ушул жерден улуу трибунадан туруп, мына келди деп бизге көрсөтүү могу жерденчи. Бул жерде Тышкы иштер министрлиги деп отурат, мисалга. Башкы прокурор келип ушул жерден айтып кетишкен да мына. Биз муну аягына чейин чыгарабыз депчи. Анан ошентип кеткен киши мисалы бир эле Сегизбаев иш менен аректенбесе керек. Ага кандайдыр ошол Улуттук коопсуздук комитетинин иштеген кызматкерлери да гана бул жака иштесе керек деп ойлойм да менчи. Жардам бергендер жок дегенде. Ошолордон бар ошондой кишилерден Улуттук коопсуздук комитетине бүгүнкү күн. Расмий документтер бизде болгон эмес. Мурдагы төрага келип бул жерде бар деп кетти. Мында силер келип азыр жок деп атасыңар. Эми чыныгында айтканда бизде эле азыр кимге ишенгенди да билбей калдык да мында. Силер мындай бийликке жакпаган кишилерге ушундай иштерди, ыплас иштер жасагандан туура эмес да. Бул силер үчүн бул сабак болуш керек. Өткөндөгү ошол Сегизбаевдин кылган иштери боюнчачы.